ошондой эле бул азыр мыйзамды биз азыр жоопкерчилигини аябай көтөрүп атыппыз да. Бул мыйзамды эгерде биз кабыл ала турган болсок, ошол биз жоопкерчилик көтөрүп бул маселени чече албайбыз да. Себеби дегенде эгерде үй бүлөдө эки урушуп кеткен болсо, мисалга күйөөсү менен аялычы, аялы жазып берип койгон болсо, азыр эми тосмо арыз берсе дагы жок болбойт, камалыш керек деген тартипти киргизип койсок, биз анда тескеринче үй бүлөнгө жок кылып алабыз үй бүлөнүнчү. Себеби дегенде анын ошол жаман болсо да анын балдары бар да ал жердечи. Эгерде атасы камалып кеткен болсо, о балдар кандай тарбия көрүп өсөт анда эртеңки күнү? Кыргыздын өзүнүн ой пикири бар, үлп адаты бар, жакшынакай сыйы бар. Эми уруша кетти, кайра жарашат. Анан сотто бийиш керек. Алардын балдарын эмне экөөбүз багабызбы? Жолдош зам министр. Муну да караш керек да. Кандай болот аны? Кетти, 3 жыл, 5 жылга кетти, келди, анан ал үй бүлөсүнө келбей таарынган боюнча эмне Кыргыздын парламенти азыр туруп алып эмне ажырашууну көбөйтөбүзбү? Эгерде сиз айткандай мурунку закон жакшынакай иштеп аткан болсо, мен ойлойт элем 4 эсеге зомбулуктар көбөйбөйт эле. Анан мен бир нерсени суранат элем да, урматтуу депутаттар. Бир документти окуп койсоңуздар. Туура эмес багытка кетип калды да, тосмо арыз болбой калса камалып кетет экен деген бир туура эмес жакка бурулуп кетти да. Жок андай нерсе. Кеп, мен дагы 4-чү жолу кайталап атам. На время следствия. Эмне бир жери түшүп калабы? Тергөө маалында отуруп турат да, эчтеке бир жери түшүп калбаса керек. И на нескольких конкретных показательных примерах предупредить и других представителей, и сильного пола в том числе, которые в основном совершают насилие, что наказание будет и достигнет цели. Иначе эта ситуация не изменится в ближайшее время, вы поймите. Уважаемые коллеги, я на самом деле удивлена тем, что возникают вопросы, а как мы будем вмешиваться в семейные обстоятельства, а как, допустим, семья захочет примириться. Там, где начинается насилие, понятие семья и отношения уже не существуют и заканчиваются. Үй бүлөнү мыйзам бузбайт. Үй бүлөнү зомбулук бузат да. Ошондуктан биз вообще башка нерселерди мындай путать этпейлүү да. Ар бирибизде балдарыбыз бар, кыздарыбыз бар. Мисалы, менде кызым бар. Не хотелось бы мне, чтобы какой-то там семейный насильник избил бы, и потом по какой-то любви она периодически прощала бы. Урматтуу каршы болгон коллегалар, мен түшүнбөй атам, эмнеден коркуп атасыңар? Мына кечээ шлагбаумда деген жакшы көргөн, сүйгөн кызын кармап алып туруп, коркутуп, чачынан сүйрөп, ошактан мойнун кесип, Алмаз мырза, туурабы? МВД. Шлагбаумда болгон окуя кечээ эле болду. Мына, это насколько обществода бизде насилие көп болуп атат.